Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Сиздер менен кайрадан Кызыл Квадрат каналында жаңылыктар топтому. Сиздер биздин каналды колдоо иретинде лайк басып жана ошону менен катар подписаться кнопкасын басып өтсөңүз болот. Анда эмесе жаңылыктарга өтсөк. Тилек Машрапов ACA ММА лигасында тажикстандык мушкер менен таймашат. Атлеттер лиганын 4-декабрында Санкт-Петербург шаарында өтө турган ACA 133 мелдешинде кезгелишет. Эки спортчу тең буга чейинки таймаштарда жеңилишкен. Кыргызстандык ММА мушкери Тилек Машрапов Россиядагы белгилүү Absolute Championship Ахмат лигасында кезектеги беттешке чыгат. Ал тажикстандык Мамуржон Хамдамов менен таймашарын аталган уюм расмий баракчасына чыгарды. Атлеттер лиганын 4-декабрында Санкт-Петербург шаарында өтө турган ACA 133 мелдешинде кезгелишет. Эки мушкердин кара күчкө маш жана мушташ өнөрүнүн универсалдары десе болот. Деген менен алар буга чейинки таймаштарда жеңилишкен. Демек алдыда бизди кыл чайнаш кармаш күтөт деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Эске салсак, Машрапов лиганын атактуу мушкери Али Баговдон жеңилсе, Хамдамовду Георгий Кичигин уткан. Кыргыз атлети ММА спортунда жалпысынан 15 беттешке чыгып, 10 таандашын уткан. 5 жолу жеңилүү узасын тарткан. Ал эми тажикстандык спортчу 12 беттештин 10-ун утуп, 2 ирет жеңилген. Алдамчылыкка шектелген Гүлзат Мамытбек СИЗОдо ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунан билдиришти. Маалыматка караганда, аталган борбордун кызматкерлери 16 ноябрда Бишкектеги СИЗО бирге барышкан. Сүйлөшүү учурунда шектүү 14 ноябрдан бери тамак аштан баш тартып жатканын айтып, системага нааразычылыгын билдирген. Айыпталуучу ага карата негизсиз айыптар тагылганын, анын маселеси жарандык тартипте каралышы керек деп эсептейт. Анын айтымында, анын колунда бардык ырастоочу документтер бар. Мындан тышкары, Гүлзат Мамытбек жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жана Ички иштер министрлигинин мекемелериндеги кармоонун начар шарттарына, тактап айтканда каттардын өз убагында жөнөтүлбөй жатканын жана кызматкерлердин орой мамилесине нааразы болду, деп айтылат маалыматта. Шектелүүчү президентке, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, Акыйкатчы институтуна, Бириккен Улуттар уюмуна жана АКШ менен Туркиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө кайрылуу жазган. СИЗО-1дин жетекчиси өз кызматкерлерине Гүлзат Мамытбек тарабынан даярдалган каттарды өз убагында жөнөтүүнү тапшырды деп билдирди. Урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү, биздин каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар.